Саламатсыңар балдар. Биз азыр силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Баарыбыз китеп-дептерлерибизди алып сабакка даярданабыз. Оюн алдында мен силерге суроо бергим келип турат. Биздин азыркы темабыз кандай болушу мүмкүн? Келгиле оюн аркылуу биз бүгүнкү сабагыбыздын темасын табабыз. Карагыла, мында сандардын тошунда ылдый жагында тамгаларда турат. Эгерде биз бул сандарды катары менен ирети менен жайгаштырсак, анда биздин темабыз, сабагыбыздын темасы келип чыгат. Кана балдар, аракет кылып көргүлөчү бүгүнкү сабагыбыздын темасын тапканга. Аракет кылабыз балдар. Азаматсыңар. Демек бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы сөз оюндары экен. Сөз оюндары деген теманы биз кече өткөнбүз. Бүгүн дагы ошол жөнүндө улантабыз. Канакей балдар, силер үйдөн да ушундай табышмак оюндарды ойнодуңарбы? Ойногон болсоңор, азаматсыңар. Анда бул эмне өөлөр билесиңби? Сен албетте билесиң деген табышмак оюндар бар экен. Келгиле ошону карап чыгабыз. Биринчи кезекте сабактын максаты менен таанышып алсак, тема менен таанышып, мааниси түшүнүү, табышмак оюнга активдүү катышуу. Жана эле табышмак оюндарга активдүү катышкыла, балдар. Ой толгооңор, ой жүгүртүүңөр, эске сактооңор, өнүгүп өткөн сөз байлыгыңар өсөт экен. Үчүнчүдөн, эне тилин баалоого, адептүүлүккө тарбия алат экенсиңер. Жана эле эгерде эне тилде көп табышмак макалдарды билсеңер, демек эне тилин билүүгө аракет кыласыңар. Билүү менен бирге аны баалоого аракет кыласыңар. Анан адептүү, эстүү, акыл эстүү болууга тарбия алат экенбиз бүгүнкү сабактан. Анда эмесе баштадык. Баш тамгасын койсоңор, айры өркөштүү. Бул жерге биз жалаң өө тамгаларды коюп кетебиз, мына эки точкалардын ордуна. Келгиле чогуу окуйбуз анда. Баш тамгасын койсоңор, айры өркөштүү эмне болот? Төө болот. Тазалабай от жакса, кернейине эмне толот? Көөт болот, Карыш-кырдан кичине, анын аты эмне экен бул сүрөттөгү? Чөө болот. Азаматсыңар. Атчан адам эгерде аттан түшсө, жөө болот, Эң сонун. Буну бизге Абзик Кыдыров агайыбыз жазып кеткен экен. Эми билесиңби, сен албетте билесиң деген табышмак оюндарыбызды ойнойбуз. Баарыбыз конткой угабыз, балдар. Билесиңби, сен албетте билесиң. Кантип айтат жылкынын үй бүлөсүн. Мынакей балдар, жайлоолордо жылкылардын өздөрүнүн үй бүлөсү болот, Ошону кандай атайт элек? Ойлонойлучу. Азаматсыңар. Үйүр. Мынакей жылкылардын топ-топко бөлүнүп жүрөт го, ошону үйүр болуп бөлүнүшөт экен. Демек жылкынын үй бүлөсүн үйүр деп атайт экенбиз. Кийинкиси. Билесиңби, сен албетте билесиң. Не дечү эле мактай берсе ким өзүн? Эмне дейт элек, балдар, ойлонойлучу. Азаматсыңар. Көйрөң дейт, Өзүн өзү эле мактай берет бул көйрөң деп. Кийинки табышмак. Билесиңби, сен албетте билесиң. Жер жумшартып, жазында эмне тигесиң? Эрте жазда, жаз келери менен биздин агаларыбыз, ата-энелерибиз эмне отургузат? Көчөт, Азаматсыңар, балдар. Кийинки табышмагыбыз. Билесиңби, сен албетте билесиң. Кантип атайт жемиштердин сүрөтүн? Биз муну көркөм өнөр сабагынан өткөнбүз, балдар, ойлонобуз. Кийинки суроо. Билесиңби, сен албетте билесиң. Малчы болсоң, кышында эмне кийесиң? Бул сүрөттөгүлөрдү эмне деп атайт эле, балдар? Ойлонойлучу. Азаматсыңар. Жемиштердин сүрөтүн натюрморт дейт экен. Ал эми малчылар кышында эмне кийет экен? Ичик кийет экен. Кийинки суроо. Буларды силер тапкан болсоңор, эң сонун, балдар. Кийинки суроо. Билесиңби, сен албетте билесиң. Кандай сөздү угуп алып күлөсүң? Кандай сөздү укканда күлөсүңөр, балдар? Ойлонобуз. Кийинкиси.
Билесиңби, сен албетте билесиң, кантип айтат тентек аттын мүнөзүн дейт. Тентек аттарды кандай атайт экен мүнөзүн? Ойлонойлу. Куудул, чалпоо дейт. Демек биз куудул сөздөрдү укканда күлөт экенбиз, балдар? Ал эми тентек аттын мүнөзүн чалпоо дейт экен. Эгер силер буну тапкан болсоңор, азаматсыңар. Андан кийинки суроо таашмак балдар. Билесиңби, сен албетте билесиң, танк ичине эмнени ачып киресиң дейт. Карагыла, танканын оозунда ача турган жери турат, биздин үйүбүздүн эшигин ачып киребиз го, мында да танканын ачып киресиң, эмнени ачып киресиң дейт. Ойлонобуз. Кийинки суроо. Билесиңби, сен албетте билесиң, кантип айтат япондордун күрөшүн дейт. Япондордун күрөшүн кантип айтат экен? Ойлонобуз, балдар. Демек, биз танканын эшигин ачып киргендеги эшикти биз люк деп айтат экенбиз. Ал эми япондордун күрөшү дзюдо деп аталат экен. Кийинки суроо. Билесиңби, сен албетте билесиң, чөптү кандай курал менен үйөсүң? Сүрөтү да турат, балдар, карагылачы. Эмне экен ал? Билесиңби, сен албетте билесиң, айлананы эмне менен чийесиң дейт. Бул эмне, балдар? Бул демек айры. Биз бешилик да деп коебуз, бешилик. Анан айры экен жооптору. Буну бизге Токтосун Самудинов агайыбыз жазып кеткен экен. Азаматсыңар, балдар. Таашмак оюндар жактыбы? Бул оюнду үйдө да туугандарыңар менен биргеликте ойносоңор болот экен, балдар. Мисалы, карама каршы сөздөрдү айтуу менен, мисалы, мен оң десем, кызым сол дейт. Мен узун десем, кызым кыска дейт, же болбосо сулуу коник. Дагы кандай антоним сөздөр бар? Ошолорду карама каршы келген сөздөрдү айтып ойносоңор болот экен, үй бүлөңөр менен биргеликте. Кийинки үйгө тапшырма, балдар. Макалды жаттап алгыла. Асыл таштан, акыл жаштан. Ушул макалды жаттап алабыз. Анан ушул азыркы өткөн таашмактарды өзүңөр дагы бир сыйра үйдөн окуп чыккыла, балдар. Силер менен биргеликте сабак өткөнүмө аябай кубанычтамын. Сабак силерге жакты деп ойлойм. Саламатта кала, балдар.